тогда не председатель, а бригадир. Кыргызстанда жылдарды кайсыл бир анык багыт менен байланыштырып, аны атайын жарлык менен атоо адаты туңгуч президент Аскар Акаевдин бийлигинин тушунда башталган. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында эне баланы коргоо, жаштарды колдоо, элетти өнүктүрүү сыяктуу бир катар атоолор жылдарга ыйгарылды. Мисалы, Кыргызстанда 2002 жыл тоо жылы деп жарыяланган. Ага ылайык тоолорго мамиле жакшырып, аларды сактап калуу аракети көрүлүшү керек эле. Бирок ошол эле мезгилде кумтөр сыяктуу кендерди иштетүүгө жол ачылып, тоолор тетрисинче ушул күнгө чейин талкалануунун жолунда. 2003 жыл Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн жылы деп жар салынды. Ага ылайык эгемендүүлүккө жетишүүнүн тарыхы, анын кадырын жалпы журттун жүрөгүнө терең жайгаштыруу керек эле. Эң эле негизгиси мамлекеттүүлүктүн мындан ары бекем чек арасы жана туруктуу өнүгүү жолунда сактап калууга болгон аракеттерди көрүүгө басым жасалмак. Бирок бул максатта формалдуу күчкө ээ болгону менен иш жүзүндө бир катар кыргыз жерлери коңшу өлкөлөргө сатылып кеткени белгилүү. Андан соң Кыргызстанда 2004 жыл жакырчылыкты жоюунун, акыйкат башкаруунун жылы деп жарыяланды. Ага ылайык идеалда ошол жылы өлкөдөгү жакырчылык жоюлуп, жумушсуздук түп тамыры менен жокко чыгарылып, бийлик элди акыйкат башкарып калуусу керек эле. Бирок ал жылга мындай опурталдуу ат коюунун өзү жөн гана саясат экени түшүнүктүү. Жылды азыркы күндө да так ушундай атоо муктаждыгы жогору бойдон турат. Революция орун алып, акыйкат башкаруу деп жылга ат койгону менен иш жүзүндө тетири жумуш аткарылгандыгы үчүн деген негизде Кыргызстандын туңгуч президенти өлкөдөн куулду. Эми президент Курманбек Бакиевдин жыл атоолору старт алды. Президент Бакиев 2008 жылды Чыңгыз Айтматовдун жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Атактуу кыргыз жазуучусунун маданий мейкиндикти өнүктүрүүгө жана чыңдоого кошкон зор салымын, ошондой эле үзүрлүү коомдук саясий ишин эске алып, мамлекет башчы ушундай деген чечим кабыл алганы маалымдалды. Мунун алкагында Айтматовдун туулган күнүнүн 80 жылдыгына арналган мааракелик иш-чаралар өткөрүлдү. Ошентип отуруп 2010 жыл мурас жылы деп жарыяланды. Тарыхый мураска өзгөчө көңүл бурулуп, ата-бабалардан калган мурастар ар бир жарандын жүрөгүнүн түпкү жеринен орун алышы керек болуп калды. Бирок бул атоодо болгону формалдуулук гана экени талассыз. Ал бийлик мурастар менен иш алып барып жатканда оппозиция төңкөрүшкө даярдык көрүп жүргөнбү? Айтор 2010 жыл Кыргыз тарыхында кийинки муунга революцияны мурас калтырды. Убактылуу президент болуп отурган Отунбаева 2011 жылда Курманжан датка жылы деп жарыялады. Анын алкагында Курманжан датка тууралуу бирин-серин семинар өтүп, 1-2 социалдык объектилерге Курманжан датканын ысымы ыйгарылган эле болбосо, датка энебиз тууралуу ошол бийлик тарабынан жасалган чоң жумушту айтуу оңой эмес. 2010 жылы орун алган кандуу окуялардан соң кан жутуп отурган элге ал убакта жылды кандай аташыңдын такыр кызыгы жок болгону түшүнүктүү. Андан соң президент Алмазбек Атамбаев 2012 жылда үй-бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк жылы деп жарыялады. Тынчтык, ынтымакка келүү жагына көңүл бурулуп, ар кандай митингдерди өткөрүүгө тыюу салынды. Бирок үй-бүлөлөр үчүн жумуш, татыктуу жашоо шарты керек эле. Кыргызстанда 2013 жыл Иштерман жылы деп жарыяланды. Ага ылайык идеалында алып караганда өкмөт кыргызстандыктарды жаратмандыкка үйрөтүп, иштермандар өлкөнү каптап калышы керек эле. Анда Кыргызстанда жумушсуздук тууралуу сөз кылууга такыр мүмкүнчүлүк жок болуп калмак. Бирок мындай болгон жок. 2014 жыл болсо Кыргыз Республикасында мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылы деп жарыяланды. Ага ылайык чек ара маселелери чечилип, өлкөнүн мамлекеттүүлүгүнө түздөн-түз коркунуч келтирип жаткан коррупция жоюлуп, элдин мамлекеттик бийликке болгон ишеними ашып кетиши керек эле.
Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2015-жыл улуттук экономиканы чыңдоо жылы деп жарыяланды. Ушул шарттарда кыргызстандыктар үчүн экономикалык кызыкчылыктар алдыңкы орунга чыгып, жаңы өндүрүштөрдү жана жумуш орундарын түзүү, эмгек акыны көбөйтүү, энергетиканы өнүктүрүү, элдин жашоосун жакшыртуу маселелери коюлган болчу. Эки миң он алтынчы жыл болсо тарых жана маданият жылы деп жарыяланды. Ага ылайык кыргызстандыктардын улуттук аң сезими, жарандык патриотизми өсүп, жаңы изилдөөлөр Кыргызстан тарыхынын жана маданиятынын чала изилденген жерлерин ачыкка чыгарып, аларга бирдиктүү көз карашты калыптандырууга тийиш болчу. Мындай ийгиликтерге жетишилген соң 2017 жыл ыйман, адеп жана маданият жылы деп жарыяланды. Кыргызстанда жаңы сыноолор пайда болгону айтылды. Бул шартта өлкөнүн стратегиялык өнүгүү максаттарына жетүү үчүн мамлекеттин жана коомдун бардык күч аракетин адамга, анын адеп ыйманына жана руханий дүйнөсүнө багыттоо зарыл деп табылды. Өлкөдө ыйман, адеп, ахлак жетиштүү шартта өскөн соң, президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришип, эми 2018 жылды Кыргыз Республикасында региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Ага ылайык аймактар өнүгүп, элеттиктер таза суу ичип, аймактарда жаңы жумушчу орундары ачылып, тышкы жана ички миграция кескин азаймакчы болуп турган. Бирок буга 1 жыл жетпеди көрүнөт. Президент Сооронбай Жээнбеков 2019 жылды дагы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми аймактар эле өнүгүп калбастан, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук форматка өткөрүү боюнча масштабтуу иш башталмай болду. Ага ылайык өлкөнүн бардык аймактарына интернет жеткирилип, мамлекет кадимкидей санариптешип калышы керек эле. Бирок бул үчүн да дагы бир аз убакыт керек болдуңдөнөт. Президент кайрадан региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Эми мурдагы жылдардагы жумуштарды бүткөрүү менен бирге эле мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты катары балдарды, өзгөчө жетим, оор турмуштук абалда калган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарды колдоо жагы да колго алынды. Демек, эгер бул жылы жогоруда айтылган жумуштар ар кандай себептерден улам максатына жетпей калса, анда кийинки жылы дагы региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү, балдарды коргоо жана дагы бир маселе кошуп жазылат да жарлыкка кол коюлуп, жыл атоо салты уланат. Бирок ушунча жылдарга коюлган аттар болгону менен бүгүн такталбаган чек ара маселелери, чыр-чатактар, жумушсуздук, миграция, кылмыштуулук, коррупция сыяктуу көйгөйлөр неге дагы эле чечилбей жатканы кызык. Өткүрбек Рахманов, Регион.